Misal үчүн кээ бир адамдарда бар 100 000 сомдук бир немеси бар, бирок дейт, сен квартира ойнотуп атыпсың, ошо квартираны мага уттуртуп койбойсуңбу дейт да. Же болбосом камогу бар, магазини бар. Ичинде 500 000 сомдук товары бар, звонтетип алып, мына жерде 20 000 сом элдин карызы бар эле төлөп кетпейсиңби дейт да. Эми бул келечектеги мисал үчүн Аллах Тааланын берген немесине мындай акарат кылыш да. Бул ошол жерден күндөн күнгө артка кетет да. Кээ бир адамдар бар да, мисал үчүн сырткы мамлекеттерде мына өтө бай адамдар бар да, мен тааныган адамдар. Тапкан акчасынан мисал үчүн бир жылда 100 000 доллар тапса, 51 000 долларын ошо карапайым элге, анан мечит медреселерге берет да. Мен көзүммен көргөн адамдар бар да. Анан эмнеге себеби 51% деп сураса, себеби 50% берсең болбойбу, 30% берсең болбойбу, 20% берсе болбойбу? 51 дегени 100 000 доллардын ичинен мен көбүрөөгүн 51% көрдүм, напсым сындырып атат да. 1% болсо да сәл көбүрөөгүн бердим дейт да. Россияда иштеп атасың, 40 000 сом зарплата алдың. Ошо 40 000 сомдун ичинен 4 000 сом сөзсүз ошол бир кыйналган, кысталган же болбосо мындай карапайым жетим жесирлерге бериш керек да. Жок дегенде 4 000 сомдук продукт алып туруп апарып бериш керек. Эми аны кылбайт да, кылбайбыз да, ошон үчүн бизде береке болбойт атпайбы? Ошон үчүн өнүкпөй атпайбызбы? Ошону кылса эми баары Кудай Таала ушунча планетаны багып аткан, 100 канча миллиард адамды багып аткан, канча миллиард жаныбарларды багып аткан, эми бизди кантип бага албай калсың, бизди кантип өнүктүрө албай калсың? Биз ошо шарттарын эле аткарсак сөзсүз ийгиликке жетебиз да.